Президент Сооронбай Жээнбеков Курман айт намазын Бишкек шаарындагы мечиттердин биринде окуду. Бул тууралуу президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмүнөн кабарлашты. Бүгүн 21 август күнү таң эрте Бишкектин эски аянтында Курман айт намазы окулду. Анда өлкө башчынын куттуктоо сөзүн президенттик аппараттын башчысы Досалы Эсеналиев окуп берди. Аталган майрамдык иш-чарага жогорку кеңештин спикери Дастанбек Жумабеков, Бишкек шаарынын мэри Азиз Суракматов жана башкалар катышты. Президент Сооронбай Жээнбеков кыргызстандыктарды Курман айт майрамы менен куттуктады. Президенттин аппаратынын басма сөз кызматы мамлекет башчынын куттуктоосунун текстин таратты. Урматтуу мекендештерим, кадырлуу мусулман агайын туугандарым, сиздерди жараткандын эң улуу күндөрүнүн бири ыйык Курман айт майрамыңыздар менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Бул күнү Кудайга тоо келтирип, тирүүлүктү барктап, маркумдарды эскеребиз, жан дүйнөбүздү аруулап, көнөрбөс баалуулуктарды сиңиребиз. Курман айт жаратканга жакын болууга, таза жашоого, кең пейилдикке жана кайрымдуулукка үндөйт. Ыйманыбыз келечектүү жаштарды тарбиялап, адилеттүү коомду курууга өбөлгө түзөт. Биз бүгүн жараткандан жакшылык суранабыз. Ушул улуу күнү баарыңыздардын аруу тилегиңиздер, асыл максаттарыңыздар орундалсын.